Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, достор, ага туугандар. Мен бүгүн шайлоого катышыш үчүн бул жерге келип, консульствага келип, катты алып азыр таштап койдум. Эми буйруса шайлоого катышайын деп атам. Шайлоого катышуунун максаты эмне? Менин максатым Кудай буйруса Кыргызстанга адилеттүү бийликти орнотуп, адилеттүү депутаттарды алып келүү. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн өзүм адилеттүү болуп, шайлоого келип, добушумду сатпай, туура тандоо жасап коюшум керек. Мына ошондо мен биздин кыргыз бийлигинен, депутаттарыбыздан адилеттүүлүктү талап кылганга менде мындай моралдык дагы, юридикалык дагы укугум бар болот да. Анан жок. Шайлоого катышпай, катышсам дагы добушумду сатып, катышсам дагы туура тандоо жасабай койгон болсом, менде ал укуктар жок болуп калат. Анан мен ойлоном да, жок болуп кеткен мамлекеттер бар да, буга чейинчи жок болуп кеткен мамлекеттер бар. Алар эмне үчүн жок болуп кетти деп жакшылап ойлонуп көрдүм. Көрсө алар ушундай дал бүгүнкү бизге окшоп, саясатка кызыкпаш керек, саясат баш ооруду, анан биз саясатта түшүнбөгөндө эмне кылабыз деген ой менен жашап жүрө берген, же болбосо добушун саткан. Добушун сатып эмне болду? Азыр алардын добушун эч ким албайт. Кыскасы, алар бүгүн эч ким эмес. Мен ошондой болбош үчүн буйруса шайлоого өзүм адилеттүү көз караш менен, адилеттүү ак ниет, ак пейил менен катышайын деп келдим. Жок болуп кеткен мамлекеттер ушундай кайдыгерлик кылышкан, шайлоого катышпай койгон, же катышса дагы добушун саткан, добушун сатпаса келип алып туура эмес жанагы шагал төгүп берген, спорт зал салып берген, асфальт басып бергендерди биз шайлаган. Ошон үчүн алар ушундай кыйын абалга түшкөн болгон. Биз буйруса андай болбойбуз деген терең сеним бар. Келиңиздер, урматтуу мекендештер, шайлоого активдүү катышып көрүңүздөр. Туура тандоо жасаңыздар. Айта берсек сөз көп. Барыңыздарга чоң рахмат.